Биз өзүбүзгө таандык жаңы башкаруу системасын, жаңы экономиканы жана жаңы ынтымактуу коомду түзөбүз. Кыргызстандын жараны болуу бул адилеттүү, акыйкаттуу жана жоопкерчиликтүү адам болуу. Биз жаңы элдик башкаруу системасын түзөбүз. Бул электрондук курултай. Ар бир Кыргызстандын жараны президентти, премьер-министрди, сотторду көзөмөлгө ала алат жана смартфон аркылуу баа бере алат. Биздин балдарыбыздын мүмкүнчүлүктөрүн жана күчтүү жактарын толук кандуу ачуу үчүн биз өзүбүзгө таандык методология жаратабыз. Биздин балдарыбыз билимдүү болсо, ден соолукта болсо, биздин элибиздин да аң сезими бийиктейт. Биз өзүбүздүн суу энергетикалык потенциалыбызды өнүктүрүшүбүз керек. Ошол эле кезде өзүбүздүн табигатты сакташыбыз менен. Бизде болгону 6% айдоо жерибиз бар. Ошондуктан биз айыл чарбабызды жаңы технологиянын негизинде, жаңы илимдин негизинде органикалык таза продукцияны чыгаруу менен экспортко сатышыбыз керек. Ар бир Кыргызстандын аймагы өзүнө таандык кесиптерди аркалайт. Биз экотуризмди ар бир аймакта өнүктүрөбүз. Нарын аймагында дата-центр маалымат сактоочу борбор курулат. Мындан сырткары этти толук кандуу иштетүү кластери түптөлөт. Талас аймагында буурчакты, алманы жана кара өрүктү кайра иштетүү ишканалары курулат. Ош аймагында биз органикалык пахтаны, жибекти жана ак койдун жүнүн кайра иштеп чыгаруучу ишканаларды жандандырабыз. Жалал Абад аймагы биздин гидроэнергетикабыздын жүрөгү. Маалымат сактоочу борбор курулат. Энергияны көп талап кылган өндүрүштүк кластерди түзөбүз. Баткен жергебизде таза органикалык мөмө жемиштер өндүрүлөт жана ошонун негизинде балдар азыгы иштеп чыгарылат. Ысык көл аймагында билим берүү жана саламаттыкты сактоо борборун түзөбүз. Чүй аймагынын өнөр жай потенциалын кайра жандандырабыз жана логистикалык долбоорлорду түзөбүз.